мактанбай, көтөрүлбөй, жөп жөнөкөй арабызда жашап жүрөт бир жакшы адам. Куюлушкан керемет саптарды келтире жазган эл акыны Гүлсайра Момунованын жан дүйнөсүнөн чыккан жагымдуу ырлары таберик болуп элинин эсинде калды. Кой үстүнө жумурткалап босторгой. Өмүрүн ырга арнаган таланттуу акындын бардык ырлары улуулукка, сулуулукка, тазалыкка, мээримдүүлүккө жана жакшылыкка чакырып турат. Мусапырмын, жалгызмын, сен жок жерде таянчы жок, алсызмын. Жүрөктөн чыккан канат турлары турганда Гүлсайра Момунова өлбөйт. Анын экинчи өмүрү чыгармаларында уланып, ырларынын сабында жашай берет дейт замандаштары. Мунун жүрөгүнүн ачыктыгы, анан жүрөгүн ушу адамзаттын эмесине чейин берип койгону. Кимге болбосун, мен падышага арнайбырын, катардагы кишиге арнайбы, өнөр адамына арнайбы, мындай бир накта бир өзүнүн көңүлүнөн чыккан ыр, көңүлүнөн чыккан сөз турчу да. Бул сөздүн улуулугун, сөздүн касиетин бул адамдарга арнап өттү да. Барнаш деген ал күчү бар, дарамети күчтүү, таланттуу адамдын гана колунан келе турган нерсе. Бул кишинин тематикасын карап көрсөң, эртеден кечке окуп бүтпөйсүң. Ушунчалык кенен, маанилүү, ошонун баарын өзүнө сиңирип, аны өзүнөн чыгарыштын өзү бул Гүлсайра эже гана болуш керек да ал үчүн. Адам баласынын жашоо формациясында өкүмдардар келе берет, алмаша берет, кете берет. Ал эми акын оңой менен бул коомго келбейт, заманга келбейт. А келгенден кийин эчип кетпей коет. Ошонун бири Гүлсайра Момунова. Оргуштаган ойлорунан жаралган омоктуу ырларын эч кимден аянбаган кеңпейил Март акындын көп сапаттары көпчүлүккө үлгү. Дем, күч, шык берип, бир талантыбызды кошо сүрөшүп өзү ушу артынан эрчитип келаткан баарыбыздын сүйгөн эжебиз эле мына бүгүн эжебизден айрылып отурабыз. Мына бул жаман тумо ушинтип эжебизге да жеткен экен. Эмне дейбиз ушу мен мисалы жаш кезимден ушу эжем жанында ушу баскан турганын, адамдарга кандай мамиле кылганын, ушу баягы энемдей көрүп ээрчип жүрүп көп нерсесин алдым да эженин. Эженин сүйүүсү дагы, эженин арзуу дагы бүт бар ырлар менен чыгат эле да. Бирок кайсы ырын окуп алсаң дагы жакшылык чакырат эле. Айрыкча сүйүү темасына келгенде жерге элге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, адамдардын бири-бирине болгон сүйүүсү, ата-эне болгон сүйүү, бир тууган болгон сүйүүлөрүн ушунчалык башкача бир өңүт ачып көргөзүп, адам суктанып окуйт элеңде. Бул эмненин белгиси? Бул эжеге өтө таза, тунук, жаңы ачылган булактын көзүндө болгон тазалыгы менен калганын белгиси да. Жасап аткан дагы чыгармалары көп эле. Келсем эле далбастай иштеп атам. Күнү түнү муну жаздым деп ыр жазганын окуп берчи эле. Тайжем жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Балдарына батасын берип атсын. Эли журттун, ушунча жумурай журттун көңүлүндө калган жакшы адам экен. Тилек, Кут дүйнө, Табар билем, Акмарал, Жан дүйнө аттуу 20дан ашык ыр жыйнактын автору болгон чыгаан акындын көп ырларына обондор жаралып, элинин арзуусуна ээ болду. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Гүлсайра Момунованын маданият жана адабият тармагында кошкон салымы мамлекет тарабынан жогору бааланып, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы, даңк медали, Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы ыйгарылган, көнөргүс мурастарды калтырган көрүнүктүү акындын жылуу элеси унутулбай журтунун эсинде түбөлүккө жашай берет. Кыял Шаршеева, Элдияр Асанбаев, Ала Тоо 24.